Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı musulman bir toğanlar. Allah subhanahu wa ta'ala bul dünyaga ar bir bizde jaratıp, başıbızga biz eseptey albay turgan jakşılık gündördü beret eken, sүйүнүштөрдү берет экен, лаззаттуу күндөрдү берет экен. Ошондой сүйүнүш, жыргалчылык, лаззаттуу күндөрдү көрүп атканыбызда, Аллахым ушу жыргал күндөрдү берип атасың, сага ибадат кылып, сени ыраазы кылып, сенин алдыңа бара турган болсом, мындан да жыргалы төгөнбөй турган бейишти бересиң деп, Алладан үмүт кылып, сабак чыгарып жашашыбыз керек. Ошо менен бирге жакшылыкты кичине бир сыноолордо коштоп жүрөт. Бул дүйнөдө башыбызга кээде кайгы келип калат, коркунуч келип калат, сыноо келип калат, бир үлгү чыгарсын деп Алла Тааладан бир мээрим катары берилген сыноолор келген учурларда, Аллахым, ушу сыноолордун ачуулугуна бул дүйнөдө бир мүнөт чыдай албай атам. Сенин астыңа эгер нааразы кылып бара турган болсом, сыноолору түгөнбөй турган, анын азабына адам чыдагыс болгон, азабы түбөлүктүү болгон тозок бар. Кудайым тозогуңан сакта деп Алла Таалага жалынып, жалбарып, сабак алып жашашыбыз керек. Бир туугандар, мына кече түнү биздин жерге, бизде коңшу мамлекеттерде мына жер титиреди. Адамдар жер титирөөнү көрүп, аябай эле бир дүрбөлөңгө түшүп калышты. Бирок мындай учурларда эмне кылышыбыз керек? Бир туугандар, ушу дүрбөлөңгө түшпөйлү, бардыгыбыз жакшы ниет кылалы. Пайгамбарыбыз дагы ар бир иш ниетке жараша деген. Мындан кийин дагы дүрбөлөңгө түшүп, бири-бирибизди коркутуп, бири-бирибизге видеолорду жөнөтүп, билип-билбеген нерселерибизди андай жайылтпайлы. Мындай учурларда бардыгыбыз сабырдуулук менен, мындай кыйынчылыктар болсун, жыргалчылыктар болсун, сабырдуулук менен тосуп алалы. Мындай учурларда эмне кылыш керек? Мусулман баласы бардыгыбыз жалпы тооба кылалы. Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминуна лааллакум туфлихун. О жүрөгүндө иманы бар момундар, силер жалпы Алла Таалага тооба кылгыла, кутулууңар үчүн дейт. Тооба кылуу бул дүйнөнүн азаптарынан да, ахиреттин азаптарынан дагы куткара турган бир улуу ибадат болуп эсептелинет. Келиңиздер бардыгыбыз сен мен дебестен, Кудайым ушу менин күнөөмдүн кесепетинен ушулар болуп атпасын, Алла Таала мени кечир деп Алла Таалага жүз буралы. Экинчи нерсе, истигфар кылып Кудай Таалага жалынып жалбаралы. Астагфируллах, ла хавла ва ла куввата илля билlah, субханаллах, валхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах дегенге окшогон зикирлерди кылып Алла Тааладан көбүрөөк истигфар кылалы, көп намаз окуйлу. Kur'an-ı Kerim'de ista'inu bis sabri ve salah, Allah Taala'dan sabırдуулук менен, намаз окуу менен жардам сурагыла деген. Урматтуу бир туугандар, башыбызга жыргалчылык келсе дагы, кайгы күндөр келсе дагы, дароо сабырдуулук менен тосуп алганга үйрөнөлү. Дароо жай намаздардыбызды салып, намаз окуганга үйрөнөлү. Алла Таалага жакындайлы. Андан кийинки дагы нерсе, урматтуу бир туугандар, садака берүү бул келаткан баляларды тосот деп айтат. Бири-бирибиз ушул учурларда кыш күндөрдө үйлөрүн жылыта албай аткан кембагал адамдар бар, жетим жесирлер бар, муктаждар бар. Колубуздан келгендер бири-бирибизге ошентип жетишпегендерге садака берели. Садака баляларды тосо турган нерсе. Бири-бирибизди кечиришели, ушак таратпайлы, дүрбөлөңгө түшпөйлү, сабырдуулук менен, жакшы ниет менен Кудай Таала ушу менен болду, бул жер титирөөлөр болбойт деп жакшы ниет кылалы. Алла Тааладан ошо Алла Таала кечире тургандай, Алла Тааланын колдоосу келе турган жакшы амалдарды кылып Кудай Тааладан дуа кылалы. Алла Таалам жерге бизге тынччылык, аманчылык берсин. Ушундай жер титирөөлөрдөн жана башка Алла Тааланын аскерлеринен Кудай Таала өзү сактаган болсун. Алла Таалам бардыгыбызга мээримин төксүн, эч бир наристени ыйлатпасын, наристелерди каратып, энелердин көзүнөн жаш чыгарбасын. Бардыгыбыз жакшы ниет кылалы. Кудайыма шүгүр, мына эч кандай кыйроо, эч кандай бир адамды ыйлата турган нерсе болгон жок. Бир эскертүү, Алла Таала дагы бир жолу эсиңерге келгиле, мага кайткыла, тооба кылгыла, жакшы иштерди кылгыла, арам иштерди таштагыла деп белги берип атат деп түшүнөлү да, бардыгыбыз Алла Тааланын ибадатын кылып, Кудай Таалага жалынып жалбаралы. Аллахым эки дүйнө бактылуулардын арасына кошкон болсун.